Электр энергиясынын өлкөсүнө саякат. Тимур жана Элиза деген эки эң жакын достор бар эле. Күндөрдүн биринде алар электр энергиясынын өлкөсүнө кызыктуу саякатка чыгуу үчүн эң сонун идеяга келишет. Алар бул табышмактуу жер жөнүндө көптөгөн кызыктуу окуяларды угуп, сыйкырдуу электр энергиясы кандай иштээрин билүү үчүн ал жакка барууну чечишкен. Түшкү тамак, кол чырактар жана оюн карталары менен рюкзактарын таңгактангандан кийин Тимур менен Элиза окумуштуу окуяларын башташты. Токойду аралап, дарыяны кечип, тоого чыгышып, акыры электр өлкөсүнүн дарбазасына жетишти. Бул сырдуу өлкөгө киргенде алар көптөгөн таң калыштуу нерселерди көрүштү. Ал жерде тегерети узун зымдар, жаркылдаган лампалар, айлануучу жел тегирмендери жана жаркыраган күн батареялары бар болчу. Тимур менен Элиза биринчи жолу электр энергиясы кантип өндүрүлгөнүн билүү үчүн ТЭЦке барышты. Алар көмүр жана суу менен иштеп, көп энергияны жараткан чоң машиналарды көрүштү. Алар күн панелдери жана шамал тегирмендери да жаратылышка зыян келтирбестен электр энергиясын өндүрө аларын билишкен. Кубанычтуу жана толкунданган күндөн кийин чарчаган Тимур менен Элиза электр энергиясынын өндүрүүчү жеринин сыйкырдуу дүйнөсү тууралуу таасирлерге жана маалыматка ээ болуп, үйлөрүнө кайтышты. Тимур менен Элизанын электр өлкөсүндөгү кызыктуу окуясы ушундай болду.